жеке оюмда клооптор иликтөө жазады, анткени алар методикасын билет, алар иштеген жанагы эл аралык консорциумга, журналисттердин консорциумуна катышкан адамдар, Сараево шаарындагы жанагы кылмыш менен, уюшкан кылмыш менен коррупцияга каршы күрөшүү проекти бар, ошолор катышкан, ошолордун иликтөөсү менен мурдагы каталар жабылып кетти. Унутулуп калды. Ал жерде оркойгон каталар турганда, биринчи иликтөөсүндө, аны даже иликтөө деп аташ кыйын. Ошол 29 май күнү чыкканда. А бул жерде деле шаташкан нерселер бар. Эки башка нерсе болуп атат. Бажы, анан жанагы акчаны адалдоо. Бажы өзүнчө маселе, ал баягы төлөбөй же болсо төлөсө деле биздин жанагы закондор, инструкциялар ошондой турбайбы? Жанагы салмагы менен эсептейт. Телефондор салмагы менен эсептеш керек да. Алар өз наркы менен эсептелиш керек да. Ошондой болуп өтсө деле тигилерге пайда болуп атпайбы, жана Абу Сахи дегендеги базарга. Аябай чоң пайда да. Анткени аяктандай эмес. Алар Кытайдагыдай, Кытайлар такыр башка санайт, Өзбекстан башка санайт, Кыргызстан такыр башка санайт экен да. Ошон үчүн бизде 5-6 телефонду өткөрсөң, ал жолу бир 2 китеп алып келген сыяктуу болуп калып атат да. Ошол 2 китептин акчасын төлөйсүң, а чындыгында ар бир телефон балким бир 30-40 миң турат. Бул атайын ошондой методика киргизилип койулган. Ошо да. Ошондон пайдаланып атат, ошон үчүн бул жерде бажынын деле балким күнөөсү анчалык эмес. Ошондой методика болуп калып атат да. Бирок албетте күнөө бар, жанагыдай өткөргөн. Бул өз маселе. Бирок жетти товар Өзбекстанга, сатылды, аяктан такыр башка нерселер башталып атпайбы? Эми ошол Өзбекстандан келген акчаны откесир жолу менен чек арадан өткөрүп, анан тигил банк аркылуу жана Абдрас деген базары бар экен, ошондон түшкөн акча деп калтайтып, баягы бирок кагаздарын туурап чыгарып атат. Бирок ошол Саймати чыгарган акчаны бажыдан же Кыргызстандан уурдалып алып кетилген, каракталган акча деп атат. Андай эмес да. Нукту туура эмес кармоо болгон деп атасыз азыр, иликтөөнүн нугу. Жок, нугу балким жакшы эле, бирок мынандай чаташ атайын мүмкүн атайын чаташтырылышып атышат.